акчаны үнөмдөгөндүн пайдалары көп. Үнөмдөө дегенде туура жака сарптаган. Керексиз нерсеге сарптоодон сактануу. Туура жака сарптасаң, ал негизи баягы керектүү эле жака сарптасаң, көпчүлүк учурда көп адамдын акчасы жетет да. Көпчүлүк учурда ошо туура эмес жактарга сарптап алышат да, пайдасыз жактарга сарптап алат. Анан зарылчылыгына келгенде, керектүү жерине келгенде, муктаждык жагына келгенде таппай калат. Муктаждык, зарылдыктарың эмне? Эгерде үй бүлөң болсо, ошо эң биринчи өзүңдү, үй бүлөңдү камсыз кылуу, алардын курсагын тойгозуу, кийимин кийгизүү жана зарыл болгон нерселерини алып берүү ушул. Кээ бир адамдар бар, мисалы үчүн эс алуусуна, достору менен нары бери эс алып жүрүүсүнө аябайт да, чачат. Бирок үй бүлөсүнө кичинекей бир жеген ичкенине дагы аяп тырышат. Кичине бирдеке алып берейин десе, тырышып ошо ызы чуу салат да. Бул эң жаман нерсе. Негизи акчанын эң жакшы сарпталган нерсе бул өзүң нафсыңа, үй бүлөңө сарптаган нерсе. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадис айтат, бир адам бир динарды Аллах жолунда согушка сарптаган болсо, бир динарды кедейлерге сарптаган болсо, бир динарды үй бүлөсүнө сарптаса, ошонун эң жакшысы үй бүлөсүнө сарптаган дейт да. Садаканын эң жакшысы бул үй бүлөңө сарптаган эң жакшы.